Жалпы республикалык тестирлөөдө 227 балл топтоо менен алдыңкы 10-дукка кирген Нургүл Адисова ушул ийгилиги менен өзү учуп чыккан билим уясын жеңил автоунаалуу кылды. Алыскы Актылар районунун эң четки Кадыралы айылындагы Сүйүнбек Атамбеков атындагы орто мектебинде окуган 11 жыл ичинде ал бардык предметтерди терең өздөштүрүүдөн эринбеди. Мындай мээнети тек кетпей, республикалык олимпиадада кыргыз тили жана математика сабактары боюнча байгелүү ордундарды камсыздап намыска жарады. Айтымында жалпысын жарга таккан пандемия анын билимге умтулуусуна жолтоо боло албады. Дистанттык окууда көп деле кыйынчылыктар болгон жок. Тескерисинче карантиндин учуруна жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоого көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Келечекте азыр IT тармагы өнүгүп жаткандыктан Кыргызстанга салым кошо турган IT адиси болгум келет. Ошондой эле аталган райондун Эргеш Мейманов, Жоробек Сатылганов атындагы орто мектептерине аякташкан Гүлдөсүн Идрисова 207, Айнур Кутманова 200 жана Нургүлдүн классташы Айназик Бактыбек кызы 208 балл топтошуп, өздөрү тандашкан жогорку окуу жайларынын студенттеринен болуп калууга жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар. Жергиликтүү агартуучулардын пикирлеринде минтип билим берүүнүн сапатын бийиктешине, жаңы мектептердин пайдаланууга берилиши жана тиешелүү шарттардын түзүлгөндүгү себеп. Чынында эле арталган окуу жылында 12 миллион 460 миң сомдук инвестиция тартып, анын 7 миллион 382 миңи билим очокторунун муктаждыктарын канааттандырууга жумшалган. Ал эми компьютерлер боюнча дагы көптөгөн иш-аракеттер көрүлүп атат. Министрлик тарабынан да көп жардамдар берилип атат. Андан тышкары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да сөзсүз ушу компьютерлерди алып берип атат. Андан тышкары ушу көптөгөн фонддор менен иштешебиз. Былтыркы жылдын Нама фонду 10 ноутбук бир мектепке белек кылды. Андан тышкары Арис эл аралык уюм менен дагы иштешип, быйылкы жылы 2 мектепке 20дан ашык компьютер жабдып бердик. Калыстык иретинде өлкө борборунан дээрлик 600 чакырым алыстагы өрөөндөгү билим берүүнүн жакшысына кандайдыр бир деңгээлде демөөрчүлөрдүн салымдары чоң экендигин белгилейли. Маселен, Сүйүнбек Атамбеков атындагы мектептин жогорудагы жетишиктердин урматына бир жеңил автоунаасын белекке берген ишкер Мурадил Сыдыков буга чейин эле билим уяларынын материалдык техникалык базаларын бекемдөөгө кам көрүп келген. Ал эми мамлекет башчысынын жакында эле ишкерликти колдоо боюнча демилгеси өзү сыяктуу ишкерлердин кайрымдуулук акцияларына активдүү аралашып туруусуна жол ачкандыгы менен өзгөчөлүү. Президентибиздин айткан жарлыгы биздин ишкерлерге абдан жакшы өйүлгө түсүп турат. Биздин ишкерлер жанагындай ашыкча текшерүүлөр же бир бут тосуулар аз болсо, ишкерлердин иши алдыга жылып, ушундай социалдык тармактарды, элдерди колдогонго, демөөрчүлүк кылганга бир жакшы шарттар түзүлөт. Мунун арты абдан жакшы деп ойлойм. Сөз соңунда 2020-2021 окуу жылдарында Нарын облусундагы мектептерди 9000ге жакын жаштар аяктанктарын белгилейли. Алардын 3100-ü 11 жана 5500-ü 9 класстын окуучулары. Булардын арасынан 38-и алтын тамга артыкчылык аттестаттарына арызышты. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурсултан Болотбек уулу, Нурбек Рахманов, ЛТР, Актала району.